Assalamu alaikum, qandaysizlar hurmatli ayimlar? Bismillahirrahmanirrahim. Жақшылап угулуп жатабы? Кош келиңиздер. Айымдар үчүн арналган эфир. Кош келиңиздер. Бисмилла. Жақшылап угулуп жатабы? Бүгүнкү сабактын аталышы дүйнөдөн мамилеңди үз, Аллах Таала менен мамилени кур. Дүйнө менен болгон мамилеңди үз, Аллах Таала менен болгон мамилеңди кур. Жалган капастан чык деп аталат. Бул нерсе эмне? Бул нерсе кандай? Буну кандай түшүнсө болот? Дүйнө менен болгон мамилеңди үз десе эле биз таптакыр эле дүйнөнү таштап, дүйнөнү кылбай коюу деген нерсени түшүнүп албайлы. Мусулман адам дин душмандарынан 3 нерседен алдыда болуш керек. Финансылык жактан, дин жактан, спорт жактан алдыда болушубуз керек. Пайгамбарыбыздын заманасында дин дагы, дүнүйө дагы, адеп ахлак, маданият, спорт дагы мусулмандарда болчу. Бийлик дагы. Ушу дүнүйө дагы, дин дагы, адеп ахлак, маданият, спорт, мындайча айтканда, мусулмандарда болчу. Кийин бара-бара эмне болду? Мындайча айтканда, дүнүйөлүк баягы финансылык жакты, акчаны дин душмандары алып кетти. Эми бизге душман жөөттөр. Америкадагы башчылары. Акча азыр бүгүнкү күндө акчаны ким башкарып атат? Дүйнөлүк банковский система кимге таандык дегенде эле жөөттөр. Динди мусулмандар кылып атат. Спортчу, спорт. Опять мусулмандар алсыз. Бул нерсени бардыгын кайра өзүбүзгө кайтаруу ниетинде деле, өзүбүзгө кайтаруу максатында деле биз өнүгүп өсүшүбүз керек. Дүйнө менен болгон мамилеңди үз дегенде бул жерде башка маани жатат. Напсиң менен байланып албай, Аллах ыраазычылыгы үчүн ушу дүйнөнү кылышыбыз керек. Жалпы мусулманга пайдабыз жетиш үчүн, ушул урдалган нерсени кайра өзүбүзгө кайтарыш үчүн, мындайча айтканда, мусулмандар күчтүү болуш үчүн ушул нерселерди өзүбүзгө кайтарышыбыз керек. Бирок көп адам бүгүн дүйнө менен алек болуп атат дегени баягы страсть, ачкөздүк. Только өзүн кандырыш үчүн, өзүнүн напсиси менен гана дүйнө кылып жатат. Эптеп эле өзүм буттан турайын, иш кылайын, үй алайын, машина алайын деп эле ар ким өзүнүн кызыкчылыгын гана ойлоп, эле иш кылып, бизнес кылып калган. Ошону дүйнөгө берилүү дейт. Алла ыраазычылыгы үчүн миссия, вазифа менен кандайдыр бир уруксат этилген дүйнөнү кылуу деген бул таптакыр башка. Мындайча айтканда, во благо деп коет, во благо всем. Үммөттүн пайдасына, үммөттүн биригишине, акыретке, ислам динине кызмат кыла турган экономиканы, финансылыкты, ошол каржы эркиндикти көздөө бул адал эле нерсе. Түшүнүп жатасыздарбы? Ошон үчүн бул нерсени биз кайтарышыбыз керек, өзүбүзгө дуа кылып. Эгерде исламда бизде мисалы үчүн соцсеттердин, инстаграмдын, тиктоктун альтернативасы болгондо, бүгүнкү күндө адамдар инстаграмга кирип, тиктокко кирип, бузукулук, сузукулуктун бардыгын көрбөйт эле. Күчтүү платформалар бизге таандык болмок дагы, арам нерселерди публикация кылуу, исламга каршы, шариятка каршы нерселерди жүктөө деген нерселерге балким ошондой алгоритм менен тыюу салынмак да. Бизде альтернатива жок болуп атат мынакей. Инстаграмдын мусулмандарга альтернативасы жок, ютубтуку жок, тиктоктуку жок. Поэтому эмне болуп атат? Бул нерселер кимге таандык? Ошол жөөттөргө.
ушундай баягы кругозорду кеңейтип, окуп, өнүгүп, өсүп, ошол өзүбүздүн динибизге кандай кылып салым кошсом деген нерселерди азыраак эле ойлонуп калдык да. Жөн гана кантип машина алам, кантип үй алам, кантип алтын тагынам деген эле өзүбүздүн напсибиз менен эле алек болгон нерсени дүнүйө кылуу деп атабыз. А дүнүйө кылуу деген бул жалпы түшүнүп жатасыздарбы? Мындай динге кызмат болуп саналат. Динге кызмат кылыш үчүн, Аллахтын динине кызмат өтөө ниетинде дүнүйөнү кылсаң, албетте алдыга чыгасың. А өзүңдүн напсиңди эле кандырыш үчүн дүнүйө кылсаң, бул нерсе албетте жакшы эмес да. Ошондуктан келиңиздер, мындан ары чогуу биргеликте өнүгүп, өсүп, өзүбүздүн динибизге салым кошолу. Дүнүйөдөн мамилеңди үз, Аллах Таала менен мамиле кур дегени мунун руханий дагы мааниси бар. Руханий мааниси бар. Руханий мааниси деген бул адамдарга көз каранды болбой жашоо. Адамдарга көз каранды болбой жашаңыз. Аллахтан башка эч кимден коркпоңуз. Адамдарды сыйласаңыз, Аллах үчүн сыйлаңыз. Эл эмне дейт деп жашабаңыз. Дүнүйөгө байлануу дегенди бир эле акча менен эле, материалдык эле, финансылык эле нерсени айтпайт, балким ички руханий абалды дагы айтат. Дүнүйөлүк нерселерди, бул жалгандагы нерселерди бардыгын дүнүйө деп коет да негизи. Дүнүйөлүк нерсе да анткени. Жалгандагы нерсенин бардыгын дүнүйө дейт. Ошол дүнүйөдөгү сүйүүң деле дүнүйөлүк сүйүү. Бул жашоодогу акчаң деле дүнүйөлүк акча. Ушул нерсенин бардыгын дүнүйө дейт. Эми руханий көз караш бар. Жанагы сырткы финансылык көз карашты дагы айттым, кандай кылып дүнүйө кылыш керек? Кандай ниетти кылыш керек? Эл эмне дейт деп жашаба. Эл эмне дейт деп жашасаң, дүнүйө менен мамилени үзгөн жоксуң. Аллах Таала менен мамиле курган жоксуң. Себеби сенин биринчи көйгөйүң дүнүйө менен, мындайча айтканда, элдин сөзү, эл эмне дейт деп башыңа таажыны кийип алгансың, элдин сөзүн. А биздин башыбызга эмне болуш керек? Аллах Таала эмне дейт? Аллах Таала ыраазыбы, ыраазы эмеспи деген нерсени башыбызга кийишибиз керек да. Ушул нерсе менен жашашыбыз керек. Кичинекей заара кылганда дарат бузулабы? Суроо келди. Конечно, бузулат. Жел чыкканда, заара кылганда, чоңго барганда. Эми даратты эмне бузат деген нерсени кирсеңиз, Чубак ажынын баяндары өтө көп. Адамдардан үмүт өтсөңүз, бул дагы дүнүйө менен ушунчалык жабышып жармашып алгансыз. А дүнүйө деген нерсе эмне? Бул эң ылдыйкы катмар дегенди түшүндүрөт да. Өтө төмөн эң ылдыйкы катмар. Ылдыйкы катмарда жашаган адамдар жалаң дүнүйөгө байланып жашайт, дүнүйө менен мамиле курат. Дүнүйө менен мамиле куруу десе эле бир эле акча эмес, айтып атпаймынбы? Руханий нерселерди дагы айтат. Алардан жардам күтпө, үмүт өтпө, колдоо күтпө, мээрим күтпө, талап кылба. Аларга мындай жалдырап, алардан жардам сураба, арманыңды айтпа. Байкуш болуп өзүңдүн проблемаңды айтпа. Байкуш болуп көрүнөсүң, баланча мени тигинтти, минтти деп арызданышың мүмкүн, бирок бир чындыкты билип ал. Эртең аны менен мамилең бир аз келишпей калганда сени таба кылат. Ырас эле ушуну көрүптүр да, бул бекеринен ушундай мамиле көргөн эмес турбайбы? Көрсө, оказывается, буга чала болот деп сени кайра жамандап башкага шыбап коет. Бирөөгө арманыңды айтып, мени ушинтти, мен байкуш ушундай нерсени көргөм жашоодо, мен кыйынчылык көргөм, анан кайненем ушинтип, анан күйөөм ушинтип деп бирөөгө байкуш болуп, жертва болуп жакшы көрүнөйүн дейсиң, мени бирөө башыман сыласын деп. Ошол жерден башыңан сылап берет макул. Мышык деле сүйкөнүп келсе башынан сылап коет экенсиң. Ит деле шыйпаңдап келсе нан берип коет экенсиң. Башынан сылап жакшы ит экенсиң деп. Анан бир күнү үрүп алса, эмне кыласың? Чара көрөсүң да. Ушул сыяктуу адамдар деле убактылуу баягы даттанып келсең, балким дартыңды угуп, байкуш куурап турсуң дейт. Аябай күчтүү экенсиң, кыйын экенсиң деп баа берип коюш мүмкүн ошол жерден. Кичине балким эртең катачылык кетсе, сенден кемчилик кетсе, бүттү, сени таба кылат.
сени түшүнбөйт, сага үстөмөндүк кылат. Ушул нерсе сага чала болуптур деген сөздү угасың. Ошон үчүн алардан, адамдардан мээрим күтпөңүз, Аллах Тааланын мээрими жетиштүү. Анын качан акча берет, мени багабы, обеспечение кылабы деп үмүт өтпөңүз. Аллах Таала жетиштүү. Аллах Таала жетиштүү. Аларга догурунба, жалдыраба. Эч кимди ушак кылба, кек сактаба. Себеби ушак кылуу бул эмне себептен келип чыгат? Текеберчиликтен келип чыгат. Өзүңдү андан бийигирээк, артыгыраак, жакшыраак сезгениңден кабар берет ушак кылганың. Анан ушак кылсаң, албетте күнөөгө батасың, анын жүгүн жеңилдетип атасың. Ушак кылуу бул ырыскыны азайтат. Кек сактоо, кекчилдик бул деле ошол байлангандан болот да. Бир адамга ушунчалык үмүт кылып, мээрим күтүп, талап кылып, бир нерсе күтүп жашагансың, көңүлүңдү калтырып, ишеничиңди актабай койсоң, анан кек сактайсың. Ами бул нерсе, бул мага эмнеге мындай кылды депчи. Ошон үчүн мындайча айтканда, бир адам айтат да, менде күнөө барбы депчи, менде күнөө барбы? Эгерде мен сага катуу сөз айтып алган болсом, менде күнөө барбы? Эгерде сен өзүң мага байланып алган болсоң, анда өзүңдү күнөөлө депчи. А мен адаммын да депчи. Ушул сыяктуу бул жерде маселе өзүбүздө болуп атат, күнөө өзүбүздө болуп атат да. Бир адамга байланып, жакшы сөз күтүп, анан жакшы сөз сүйлөбөдү деп, подарка күтүп, анан подарка бербеди деп, мээрим күтүп, анан мээрим бербеди деп, жылуу сөз күтүп, анан жылуу сөз айтпады деп, таарынып, жалган нерсенин бардыгын өзүбүздүн мээбизге токуп алган өзүбүздө күнөө болуп атат. Ал нерселерди Аллах Тааладан үмүт кылып жашаганыңда дүйнөгө, адамдарга байланбайт элең. Жана жүрөгүң оорубайт эле. Жүрөк оору, сахар менен оору, давление болуу деген нерселердин бардыгы эле ушунчалык ылдыйкы катмарга кирип, ар кимге байланып, бирөөдөн жылуу сөз күтүп, бирөөдөн мактоо күтүп, бирөөнөн акча күтүп, бирөөнөн колдоо күтүп, бирөөнүн дагы бир нерсе күтүп алган үчүн ал нерселер акталбай жатат, анан жүрөк ооруп атат. Анан ойлоносуң, анан сахар болосуң. Анан кек сактайсың, анан давление болосуң. Анан бутуң ооруйт. Баягы обидаң, таарынычың, кек сактооң, баягы психосоматика жагында жүргөн адистердин айтымында ошентип таарынып кек сактоо менен жүрүп бутуңа түшүп кетип атат дейт. А бул нерсе мындайча айтканда исламда деле бар да. Таарына берип ар кандай ооруларга туш болуп калышың мүмкүн. Өзүңдүн жүрөгүңдү өзүң кирдетип атып. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле айтканда, адамдын денесинде бир муштум эт бар. Эгерде ал таза болсо, бүт дене таза болот. Ал жүрөк деп атат. Ошон үчүн бирөө жакшы айтса сүйүнүп, ашыкча толкунданып, ал жылуу сөзгө арбалып, алданып, азгырылып кетпеңиз. Жылуу сөздү кандай ниетте айтып атат, кандай максатта айтып атат, сиз аны билбейсиз. Ошол жылуу сөзгө татыктуусузбу, татыксызсызбы, чын эле айтылдыбы, же калп эле айтылдыбы билбейсиз да. Анын артында сизди колдонуу жатабы, кошомат кылуу жатабы, же сизди пайдалануу жатабы, же манипуляция кылуу жатабы билбейсиз да. Поэтому жылуу сөзгө анчалык мындай жыргай бербеңиз. Жана жаман айтса капаланбаңыз. Жаман сөз айтса балким өзүнүн деңгээли, ичи тардыгы, көрө албастыгы балким өзүнүн ичинде жалаң жаман нерсе бардыр. Башкаларга ачуулануу бардыр. Бирөө көңүлүн калтырып, балким сизден чыгарып алгандыр. Жаш балдар мисалы үчүн көп учурда курман болуп калат. Анткени алар алсыз да. Алар алсыз. Анан аял киши күйөөсүнөн кагуу жеп алып, уруш жеп алып, балдарынан чыгарат. Кайненесинен уруш жеп алып, балдарынан чыгарат. А балдары түшүнбөйт, эмнеге, за что мне это депчи. Эмне үчүн мени сабап атат, энем жөндөн жөн эле кыйкырып атат, жөн эле айтса болбойбу деп. Ушул сыяктуу жертвалар постоянно курмандыкта жүрө берет да. Сиз өзүңүз балким жертвасыз, анан дагы бир абьюзерге курман болуп калдыңыз да. Мындайча айтканда, ачуулуу адамдын таягына туш болуп калдыңыз. Ал деле өзү балким ошол алы жетпеген
бирөөгө ызасын айта албайт, ачуусун чыгара албайт, аны менен тиреше албайт, жүргөн топтолуп анан сизге атылып кеткендир, сизге ал жетет анткени. Ушул сыяктуу биз түшүнбөйбүз да, баягы эмне үчүн бирөө кыйкырды, эмне үчүн бирөө сизди тарынтты, эмнеге жаман сөз айтып алды, эмне үчүн сиздин көңүлүңүздү калтырды. Ал үчүн тигил адамдын жүрөгүнө кириш керек да, биз ал адамдын жүрөгүнө кире албайбыз да. Анын жүрөгү Аллах Тааланын колунда. Просто ошон үчүн пайгамбарыбыздын айтканын кылып коюшубуз керек да. 70 себеп изде деп. Элестетиңиз. Сени атайын капа кылайын деп капа кылбайт, ал өзү капа болгон үчүн капа кылат да. Өзүнүн жан дүйнөсү жабыркаган үчүн. Адамдын өзүнүн жан дүйнөсү гүлдөп турса, бирөөнү гүлдөтпөйт беле. Өзүнүн жан дүйнөсү муздап, тикенеке толуп, мындайча айтканда мусорго толгон адам анан ичиндегисин сыртка чыгарат да. Ошон үчүн андай адамдарга наоборот дуа кылып коюш керек. Бүгүн бар, эртең жок боло турган адамдарга байланба. Түбөлүктүү эч качан өлбөй турган затка байланышыбыз керек. Ушундай бир убакыт келет, жер жүзүндө тирүү жандын бардыгы өлөт, бир гана Аллах Таала өзү калат. Азраил периште бардык макулуктардын жанын алган убакыт болот. Аллах Таала сүйлөшөт, ким калды тирүү деп. Азраил периште сенин Микаил периштең, Жабраил периште, анан мен калдым дейт. Микаилдин жанын ал дейт, Микаилдин жанын алат. Ким тирүү калды дейт. Жабраил периште, сен мен дейт. Жабраилдин жанын ал дейт. Аллах Таала ким тирүү калды дегенде, сен жана мен ey Алла дейт. Ошондо сен дагы өл деп Аллах Таала Азраил периштеге дагы өлүмдү буйруйт. Ар бир жан өлүм дамын татат деген ушул. Жабраил периште да жан берет. Өлөт. Азраил периште дагы жан берет. Анан Аллах Таала жалгыз тирүү калат. Ошондо Аллах Таала суроо берет, күркүрөгөн үн менен да. Жер жүзүндө түбөлүктү калам деп ойлоп жүргөндөр гана, бийлик жүргүзүп кан төккөндөр гана, өзүн кыйын сезип, менсинип, текеберленип баскандар гана, түбөлүктүү кала тургансып жашагандар жер жүзүндө кана деп Аллах Таала бир топ суроону берет. Кана бүгүн ким падыша? Ким үстөмөндүк кылат? Ким тирүү түбөлүккө деп? Анан Аллах Таала өзүнө өзү жооп берет. Улуу Роббиңе мактоолор болсун. Ал гана түбөлүк падыша, ал гана түбөлүктү тирүү кала турган зат деп, Ошон үчүн ошол затка сыйынып, ошол затка байланып, ошол заттан мерим күтүп, ошол зат үчүн Аллах Таала үчүн жашашыбыз керек. Бүгүн бар, эртең жок боло турган адамдарга байланып, жашообузду анчалык мындай баркын түшүрбөйлү. Бул өзүбүз эле кордогонубуздун белгиси. Өзүбүздү сыйлабай, сыйыбызды, кадыр баркыбызды түшүрүп, өзүбүздүн максатыбызды өзүбүз түшүнбөй, бүгүнкү күндө батыш психологиясы үйрөтүп атпайбы? Өзүңдү баала, кадырла, сүй, биринчи местага кой деп. Алар эмнени үйрөтүп атат? Иблис шыбыраган нерсени үйрөтүп атат. Өзүн баалап, өзүн кадырлаган деген нерсе бул. Сен инсансың. Инсанды Аллах Таала бийик, кадырлуу кылып жараткан. Аллах Таалага сыйынууга татыктуусуң. Аллах Таала үчүн жашашың керек. Сен адамдарга байланып эмнеге өзүңдүн кадырыңды түшүрүп атасың? Аллах Таалага байлан. Эмнеге бүгүн бар, эртең жок боло турган адамдарга байланып, кадыр баркыңды, намысыңды, аброюңду түшүрүп, алардан жылуу сөз күтүп, мээрим күтүп жашап атасың? Сенин кадырың жокпу, ушунчалык түшүп кеттиби? Инсан катары Аллах Таала сага эскертүү берген эмеспи? Менин ыраазычылыгым сага жетиштүү эмеспи деп. Ошон үчүн сүйүп, ашыкча сүйүп, ашкере сүйүп, азаптанба, жүрөккө киргизбе. Аллах ыраазычылыгы үчүн сый урмат кыл, мухаббат кыл. Бирок бардыгы Аллах үчүн. Жакшы көр, мухаббат кыл, жакшы мамиле кыл, Аллах ыраазычылыгы үчүн. Аллахтын өкүмүн баарынан бийик сакта. Дүйнө үчүн Аллахтын өкүмүн эч качан сындырба. Критика, жаман сөз угуп калсаң, өзүңдүн кемчиликтериң жөнүндө угуп калсаң, Аллахтан келди деп бил. Себеби Чубак ажы устазыбыз айткандай, раматылык, Аллах ыраазы болсун. Аллах өз ырайымын алсын. Сени оңдой турган адам бар болгонуна шүгүр айт дейт. Ошого ыраазы бол дейт. Сен
мындай оңолгонго мүмкүнчүлүк бар болгон үчүн критика угуп атасың да. Оңдой турган нерсени оңдойбу өзү. Стиральный машинкаң бузулса деле, телевизоруң бузулса деле, соткаң бузулса деле, бир жериңе нарушение кетип аткандар, ошон үчүн критика угуп аткандырсың. А оңдолбой турган нерсени мусорго ыргытат. Ал жарабай калды деп. Туурабы? Оңолбой турган нерсени ыргытат, эч ким карабайт аны. Ага запчасть алып келип, буягын түздөш керек экен, тиягын түздөш керек экен деп, эч ким аны оңдобойт. Оңдолчу нерсени оңдойбуз баарыбыз эле. Ошон үчүн бул жерде критика угуп атсаң, кемчилигиңди бирөө айтып атса шүгүр айтыш керек да. Значит, оңолууга возможность бар экен. Аллах Таала мени оңолсун деп ушул кемчиликтерди, значит, угуздуруп жаткандыр деп. Анан ар жакта адам өзүнүн напсиси менен, көрө албастык менен балким кемчилигиңизди айтып койсо, Аллах Тааланын астында өзү жооп берет, а бирок сиз өзүңүзгө карай бериңиз. Биз өзүбүзгө карай берели да. Бул Аллах Таала менен болгон мамиле деген ушундай. Адамдарга такыр эле карабай каласың, адамдарга такыр эле көңүл бурбай каласың. Адамдар сүйлөп атабы, жакшы сүйлөп атабы, жаман сүйлөп атабы, сен только Аллах Таала сүйлөп жатат. Аллах Таала эскертип жатат. Аллах Таала мага кайрылып жатат. Аллах Тааланы сүйүү шапалага, Аллах Тааланын ыраазычылыгы, нааразычылыгы деп эле бүттү, фокус ушул эле болуп калат да. Дүйнө менен качан мамилең үзүлгөндө, адамдардын сөзү дагы, адамдардын өзү дагы, адамдар эмне деп атат, вообще көңүл бурбай каласың. Вот көңүл буруп, таарынып, кек сактап, нааразы болуп жатсаң, адамдарга байлануу бүтөй элек. Адамдарга байланып жашаган соң, адамдардан көңүл калуу боло берет. Адамдардан нааразычылык уга бересиң. Адамдардан ожидание болуп, таарынып, мамилең келишпей жашай бересиң. Ошон үчүн бир отоло Аллах Таала менен качан мамиле курганыңда, адамдар менен болгон мамиле өзүнөн өзү оңолот. Оңолбой жатабы? Значит, Аллах Таала менен мамилең оңоло элек. Бул Аллах Тааланын мыйзамы. Ар бир адамдын фитрасында бар. Фитрасы деп коет, баягы табиятында Аллах Таала салып койгон алсыздарга болушу. Өзүңүздүн балдарыңызга көз чаптырып көрсөңүз, улуусун урушасыз, алсызына болушасыз. Сен улуусуң да, сен чоңсуң да деп кичинекейин аягын көтөсүз. Туурабы? Ушул жерде ким кошулат? Кичүүсүнө кошуласыз. Себеби адамдын, биздин табиятыбызда бар да ушул нерсечи. Алсыздарга болушу. Бул балага эле эмес, любой эле нерсеге тиешелүү. Аллах Таала мен алсыздар менен биргемин деп атат. Мен алсыздар менен биргемин деп атат. Демек Аллах Таала алсыздарга өзү болушат экен. Эгерде текебер болуп кетсек, мен күчтүүмүн деп атабыз да, тирешип атабыз. Мен күчтүүмүн депчи, Кудай мен деген сайын, Аллах Таала мен деген адамдан мен мамилемди үзөм деп атат. Ким мен десе Аллах Тааладан алыстайт экен. Ошон үчүн я Аллахым, мен алсыз пендеңмин, мен алсызмын деп эле Аллах Тааланын астында алсыз болуп жүрө беришибиз керек да. Демек, караңыздар, канчалык жөнөкөй болсок, канчалык алсыз болсок, алсыз экенибизди Аллах Таалага билдирип эле, тооп эле кыла берсек, мен дебей эле, я Аллахым, сен мүмкүнчүлүк берип жатасың эле дей берсек, айлана чөйрөдөгү адамдардын автоматически фитрасы бар да. Бизге болушу, бизди түшүнүү, Аллах Таала жүрөктөрүнө салып коет да. Канчалык алсыз, жөнөкөй, өзүңүздү ушунчалык баягы мындай кул катары сезсеңиз, Аллах Тааланын өкүмү менен адамдарга дагы ушул сезим салынат. Ал атайын кылган жок. Аны түшүнүш керек. Ал билбей кылды. Ал атайын кылган жок деп сизди актап, түшүнүп, жактап турган адамдар чыгат да. Бул Аллах Тааланын мыйзамы менен, кудурети менен. А эгерде өзүңүздү бийик сезе берсеңиз, акылдуу сезе берсеңиз, кыйын сезе берсеңиз, Аллах Таала алсыздар менен биргемин деп атпайбы? Адамдар дагы сизден алыстай берет. Мен деген үчүн. Мен деген адамдан Аллах Таала алыстайт. Албетте, Аллах Таала алыстагандан кийин периштелер дагы алыстайт. Периштелер алыстагандан кийин, макулуктар эмне? Макулуктардын жүрөгү Аллах Тааланын колунда. Макулуктардын жүрөгү Аллах Тааланын колунда. Аллах Таала алыстады дегичекте эле адамдар алыстады деп эле түшүнө бериңиз. Ошон үчүн өзүңүз Аллах Таала менен мамилени кура албай жатып, адамдар менен жакшы мамиледе болом, анан кантип жакшыртам, анан кантип мени бирөө сыйлайт деген нерсени ойлобой эле коюңуз. Ошон үчүн мактоо угуп калсаңыз дагы, жакшы сөз угуп калсаңыз дагы, муну дагы сыноо деп түшүнүңүз.
Аллах Таала мени сынап жатат. Текеберленип кетпейминби? Ушу мактоого, мен мактоого өзүм ушунчалык татыктуу болуп калдым деп Аллах Таала менен мындайча айтканда Аллах Таалага тиешелүү мактоону өзүмө алып алган жокмунбу? Мен кылдым деп. Аллах Таала берген мүмкүнчүлүктү өзүмө ыйгарып алган жокмунбу деп тагы тынчсызданыңыз да. Ушул мактоолорду угуп жатам, бул дагы сыноо деп. Демек, бийлик, байлык, атак, даңк бул өтө күчтүү сыноолордун бири. Муну баары эле көтөрө албайт. Ошон үчүн бардык эле адамдарга бериле бербейт. Атак, даңк, байлык, бийлик. Көп адам бул сыноону көтөрө албайт. Сулуулук деген нерселер. Көп адам текеберленип, ушунчалык өзүн бийик сезип, башкадан өзүн өтө жогору сезип, башкаларды пас сезип, сыноодон өтпөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн текеберленбе, мактанба, өзүңдү бийик сезбе. Анан мен катуу насаат айтамын, эми өзүм катуу мугалим катары. Катуу мугалим катары. Мугалимдер ар түрдүү болот. Бирөө катуу айтат, бирөө жумшак болот, бирөө назик болот. Туурабы? Мен мугалим катары катуумун, а жеке жашоодо кандай экенимди аны бир Аллах Таала билет. Ошон үчүн бул башка маселе. Бул башка маселе. Сотрудниктер деле ар кандай болот. Бирөө жай кыймылдайт, бирөө бат кыймылдайт деген сыяктуу. Аллах Таала бой көтөргөндөрдү жактырбайт. Катуу насаат айтып койсо эле текеберленип жатат деп ойлогондор бар. Катуу насаат айткандын аркасында балким күйүт жатат. Биз ошону түшүнбөйбүз да. Мындай ата энеңизди салыштырып көрсөңүз, энеңиз менен атаңызды. Энеңиз более боорукер, жумшак, мээримдүү, мындай айоо көз караш менен буга катуу тийип калбасын, көңүлү ооруп калбасын дегендей подход кылып жумшак насаат айтат. Ал эми атаңыз болсо ушунчалык күйүтү күчтүү болуп, кандай немесиң сен, акылы жок. Эмнеге эсиңе келбей жатасың деп балким ачуу сөз айтып, катуу сөз менен тарбиялап, катуу насаат берет. Бирок анын тамыры сизди жаман көргөндүктөн эмес да, сизге күйүп бышып келечегиңизге балким күйгөн үчүн ошондой катуу насаат айтып аткандыр. Ошондой эле адамдар деле ар түрдүү болот. Жумшак айткандын баарын эле жакшы деп биле бергендик бул жаңылыштык. Жана катуу адамдардын бардыгын эле жаман адам дей бергендик бул деле жаңылыштык. Бул жерде ниет, ички дүйнөсү каралат. Аны Аллах Таала билет. Ошон үчүн колубуздан келишинче ар бир нерсени кабыл ала берели. Акча үчүн эч качан арамга чуркабайлы. Шыпаны арамдан издебейли. Бул деле жалганга байлануу. Аллах Таала арамга шыпа койгон эмес. Ким арамдан шыпа издесе, значит, өзүнүн ишеними туура эмес, Аллах Таалага таянбайт, ишенбейт. Көп адамдар бар да, арамдан шыпа издейт да. Арак ичип койсо вируска жакшы экен. Анан эмне арстандын сийдиги жакшы экен деген сыяктуу. Бул нерселер болбойт таптакыр. Ширк нерсе кылып ийгиликке жете албайсың. Арам ичип шыпа таба албайсың. Арам нерсе кылып эч качан байлыкка жете албайсың. Байыштын эки жолу бар, ооба. Шайтан жолу менен, Аллах Таала буйрган адал жол менен. Жана атак даңкка жетиштин деле эки жолу бар, Иблис менен келишим кылып, анан адал жол менен. Көптөгөн баягы шайтанга сыйынып, ушинтип жүргөндөр баягы Иблис менен келишим түзүп атак даңкка жетип атат. Бул арам, тозак калпыра турган жол. Иттин этин жеш керек дешет. Ит өзү арам. Анан кантип шыпа болот? Астагфирулла. Бул арам нерселерден шыпа издөөгө шыбыраган бир гана шайтан алейхилана каргышка калган. Адамдардын ниетин бузуп, арам нерсе зыян болгон үчүн, адамга пайда бербеген үчүн Аллах Таала арам кылган. Ошон үчүн арам да, пайдасы жок. Зыяны бар. Пайдасы жок нерсе кантип шыпа болот? Зыян берип жатса. Болгону адамдын ичине бир шайтан отурган болот, бир жерин оорутуп.
Анан сырттан башка шайтан шыбырайт. Шайтан отурган болот да. Дагы бир шайтан, адам шайтан. Иттин этин жешин керек деп. Анан иттин этин жегенден кийин баягы ооруган жери басылып калат. Ооруган жери басылып калганда иттин этин жеп басылды деп дагы бирөөнү үгүт кылат. Адам шайтандар ушинтип көбөйөт да. Бирин бири арамга, бирин бири ширкке, бирин бири жамандыкка, бузукулукка чакырган. Шайтандар эмне десе, шайтандар бул тозокко чакырган адамдарга көрө албастык кылып адашып, тозокко үндөгөндөрдүн баардыгын эле шайтан дейбиз да. Шайтан адамдардан да болот, жиндерден да болот. Имам Газали рахматуллахи алейхинин Жүрөк сырларынын ачкычы деген китеп. Ошондуктан арамдан шыпа издебегиле, анда шыпа жок. Арам жерден ырыскы издебегиле, ал жерде береке жок. Бул акылсыздык. Адал жолду тандаш керек, ошол жерде береке бар. Элестеттиңиз, эми Аллах Таала буйрубаган нерсени кылып кантип береке сурайсың? Аллах Таала тыюу салган нерсени кылып кантип береке болот деп үмүт кыласың? Күйөөнү дагы Кудай көрбөш керек. Күйөө бул кадимкидей эле Аллах Тааланын пендеси. Күйөө кандай аялга аманат болсо, аял дагы күйөөгө аманат. Аны Кудай көрүп алгандар бар да, кээ бирөөчү. Обеспечение кылыш керек, багыш керек, антыш керек, минтиш керек деп. Күйөөгө милдетти жүктөгөн Аллах Таала. Жана аялга дагы милдетти жүктөгөн Аллах Таала. Ушундай ооба, көп акылсыз эркектер дагы бар, акылсыз аялдар дагы бар. Бирок мен ишенем, ушул жерде отургандардын бардыгы Кудайга шүгүр акылдуу. Аллах Таала талап кылган нерсени биз талап кылбайлы. Аллах Таала бизге милдет кылып эмнени жүктөдү, ошону кылалы. Себеби акылдуу адам өзүнүн милдети тууралуу ойлонот да, акылсыз адам эмне кылат? Сен эмне кылышың керек деп ошол нерсени гана талап кылат. Ал нерсени Кудай талап кылат, Кудай жүктөгөн. Ар бириңер жоопкерчиликтүүсүңөр деп Аллах Таала Куранда айтып жатат. Ар бириңер жоопкерчиликтүүсүңөр деп атат. Ар бирибиз жоопкерчиликтүүбүз, ар бириңер өз мойнуңарга жүктөлгөн жоопкерчилик жөнүндө сураласыңар деп Аллах Таала айтып жатат. Демек ошону ойлош керек да. Сурала турган нерсеге даярданыш керек да. Анан биз эмне кылабыз? Бирөөдөн сурак алып, сен антишиң керек, минтишиң керек деп. Ал кылса өзүнө кылат, өзүнүн милдетин аткарса, Аллахтын астында өз милдетиңди аткардың, молодец деп Аллах Таала сооп сыйлык берип, бейишке киргизет. Мисалы үчүн бир эркек ыйманга келип, Аллах Тааладан коркуп, аялын багып, жылуу сөз сүйлөп, сабыр кылып, жамандыгына дагы жакшылыгына шүгүр айтып, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, аялына ушундай туура мамиле кылып, бул дүйнөдөн Алла ыраазы болуп турган абалды өтүп кетсе, ал өз милдетин Аллахтын астында кылды. Ал үчүн сиз дагы бейиштик болуп калбайсыз. Сиз өз милдетиңиз тууралуу сураласыз. Аллах Таала ыраазы болот, бейишке киргизет. Эми ошол эле аялдан дагы өзүнчө сурак болот да. Сен ошол күйөөңө ушундай жакшылык кылганда шүгүр кылдыңбы? Ордуна жооп кайтардыңбы? Сен андан ыраазы болдуңбу? Сен ага кандай мамиле кылдың? Ички ниетиң кандай эле? Ошол жөнүндө суралат. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн милдетин ойлоп суракка даярданыш керек. Күйөөгө байланып албай. Ал деле Аллахтын пендеси. Колунан эмне келет? Аллах Таала мүмкүнчүлүк бербесе. Аллах Таала ырыскысын кенен кылбаса, ал кантип багат, кантип акча берет? Ал деле өзү Аллах Таалага көз каранды болуп жүрөт, чуркап жүрөт. Сиз ага дуа кылып, балким шериктеш болуп, жардам бериңиз да. Эгерде ушунчалык талабыңыз күчтүү болсо, анда дуаңызды күчтөтүңүз. Талабыңыз күчтүү болсо, амалыңызды күчтөтүңүз анда. Ушунчалык. Эгерде амалыңыз алсыз болсо өзүңүздүкү, өзүңүз дагы араң эле жүрсөңүз, Аллахтын астындагы жоопкерчиликти аткарбай, өзүңүз дагы бекерчилик менен, жалкоолук менен күн өткөрүп жүрсөңүз, анан эмнеге анда күйөөңүзгө таарынып, күйөөңүздөн жогорку нерсени талап кылып атасыз? Адамдын талабы, мындайча айтканда, любой бизнесмен жумушчуларды алганда канчалык талабы күчтүү болсо, ошончолук айлык акыны жогору төлөп берет да. Канчалык иши аз болсо, ошончолук ишине ылайыктуу акча төлөп берет. Ушул сыяктуу.
мындайча айтканда, сиз сураган нерсеңиз көп болуп атабы? Сураган нерсеңиз көп болуп атат. Анда амалыңызды дагы бекемдеңиз. Талабыңыз күчтүүбү? Анда өз милдетиңизди дагы күчтүү деңгээлде аткарыңыз анда. Ар бир адам өзүнүн амалына жооп берет. Ким өз милдетин аткарып жатса, ал өзүнө кылат. Шүгүр кыл. Эч качан сын тагып, адамдарга таң калып, ушуну кантип кылды деп таң калбай эле коелу. Анткени сын таккан нерсе сөзсүз өз башыбызга келет. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Далил бар. Эмне керек болсо сурасаң, Аллахтан сура. Таянсаң Аллахка таян. Илим ал, эч качан токтобо. Амал кыл, аракет кыл. Акыбети Аллахтан гана. Бул жашоо өмүр бизге сыноо үчүн берилген. Сыноого мындай сыноо экенин түшүнгөн адам сыноодон өткөнгө аракет кылат. Сыноону түшүнбөгөн адам гана сыноого туруштук бере албай каршы чыгат тагдырга. Анткени адам унутчак да унутуп калат. Ошон үчүн күнүгө биз насаат угуп мындай эсибизге келип турушубуз керек. Ушул нерсе сыноо деп. Бирөө капа кылдыбы? Сыноо. Бирөө жакшы сөз айттыбы? Сыноо. Ачкачылык келдиби? Сыноо. Байлык келдиби? Сыноо. Ден соолукпу? Сыноо. Оору келдиби? Сыноо. Бардык нерсе сыноо. Сыноодон кандай өтөсүң, ошого жараша чечим чыгарылат. Ошон үчүн көздү дагы, кулакты дагы, тилди дагы, жүрөктү дагы, курсакты дагы күнөөдөн сакташыбыз керек. Ар бир жан өлүм дамын татат. Таттуу өлүм бир гана такыбалар үчүн. Ачуу өлүм тоң моюндар үчүн, кафырлар үчүн, эки жүздүүлөр үчүн, күнөөкөрлөр үчүн. Ошон үчүн Аллах Таала бизди ошол адашкан, өзү нааразы болгон адамдардын жолунан сактасын. Өзү ыраазы болгон адамдардын жолуна бизди салсын. Ошон үчүн Фатиха сүрөсүн көп окуп, дуа ниетинде да окугула. Фатиха сүрөсүн кандай ниетте окусаңыз ошондой болот. Шифа ниетинде окусаңыз шифа болот. Я Аллахым, туура жолго башта мени деп туура жолго Аллах Таала башташ үчүн окусаңыз, Аллах Таала туура жолго баштайт. Я Аллахым, менин жолумду аччы деп окусаңыз Фатиха сүрөсүн ошондой болот. Фатиха бул бет ачаар дейт. Ар бир нерсенин бет ачаары. Мындайча айтканда, жашоодо деле ошо кандай ниетте окусаң, жакшылык ниет кылып окусаң, жакшылык болот. Шифаны ниет кылып окусаң, шифа болот. Туура жол сурасаң, Аллах Таала туура жолду көргөзөт. Туура устаз сурасаң, Аллах Таала туура устазды көргөзөт. Фатиха сүрөсүн окуп, туура мага түгөйгө туш кыл деп окусаң, Аллах Таала туш кылат. Ошон үчүн Аллах Таала биздин билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечирсин. Аллах Таала ар бирибизди туура жолго баштасын. Туура насаат укканга мүмкүнчүлүк берсин. Туура сабак алганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Туура устаздардан туура билим алышка Аллах Таала бизге насип кылсын. Жалган дүйнөнүн сыноосунан, жалган дүйнөнүн капасынан Аллах Таала өзү сактасын. Шайтандын азгырыгынан, жин жана инсандардан болгон шайтандын азгырыктарынан бизди Аллах Таала сактасын. Ырыскы берсе Аллах Таала бизге адалдан берсин. Ким ооруп жаткан болсо Аллах Таала шифа берсин. Сыйкырдан кантип кутулууга болот? Менин телеграм каналымда ушул кара дуа боюнча өз алдынча дарылануунун ыкмасы бар. Алгач жанагы кара дуа барбы, жокпу биринчи аныкташ керек. Жөндөн жөн эле кээ бир адамдар самовнушение менен оору берет. Хотя кара дуасы деле жок, өзүнөн өзү күмөн санап, менде балким кара дуа барбы деп бул васваса оору менен ооруйт да. Васваса деп коет. Ал васваса деген самовнушение менен ооруп, өзүн өзү артка тартып, оорубаса деле мен оорудум деп өзүнөн өзү эле ооруй берүү. Ошон үчүн васваса оорудан сактаныш үчүн дагы аятал курсини көпкө окуп, салават окуп, намаз окуп, Аллах Тааладан жардам сураш керек. Негизи ойгонуш керек да. Ойгонгон адам, ойгонуп жашаган адам жарыкка чыгат. Уктаган адам уктай берет да, уктай берет. Ошон үчүн ойгонуш үчүн адам Аллах Таалага таянып билим алыш керек.
кимде ким жашоодо наалып, жертва болуп, ушунчалык өзүн ыңгайсыз сезип, наалыгандан тажаган болсо, анда бизден автордук курска чакырабыз. Наалы канга таяк, шапалак терапия, наалыбай жаша деген курс. Менимче ар бир аялга керек. Биздин курстар бардыгы автордук курс болуп саналат. Эч кандай бирөөнүн ксерокопия кылган, перепродажа кылган эмеспиз. Жеке Аллах Таалага таянып, Аллах Таала берген билимдердин негизинде мындайча айтканда өзүбүздүн жардамчыларыбыз бар, өзүбүздүн командабыз бар, биргелешип ушундай бир сабактарды түздүк. Каалоочулар үчүн, пожалуйста, сиз каалаган сабактар бар. Акчасы жоктор үчүн дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Курманчылык кыламын, бирок азырынча акчам жок дегендерге дагы карызга кошуу бар. Бөлүп төлөйм дегендерге дагы бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Акчам жок, пожалуйста, мен окугум келет дегендер үчүн дагы бекер катыша турган бизде шарттар бар. Просто баягы курманчылык кылып, бизге кичине жардам берип коесуз. Ошол сабакты бөлүшүп, адам чакырып дегендейчи, мындайча айтканда. Себеби баарыбыздын эле максатыбыз Алла ыраазычылыгы үчүн билим алуу, Алла ыраазычылыгы үчүн адамдарга пайдалуу болуу. Наалы канга таяк курсу 500 сом болгону. Эми 400 сомун бар, ушул эле, пожалуйста, кошуп коюңузчу, акчадан кыйналам дегендерди ага деле кошо беребиз. 200 сом бар, ошо менен төлөп турайынчы десе, ага деле макул болуп, кийин толуктап коем десе, ага деле макулбуз. Азырынча окуп турайынчы, кийин зарплата болгондо которуп коем десе, ага деле макулбуз. Мындайча айтканда, сизден билим алууга талап болсо, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Анын акыркы сөзүмдү бул нерсе менен аяктайын. Кандай эле ачкычы жок бекилген эшик ачылбагандай, тообасы жок адамга жакшылыктын эшиги дагы ачылбайт. Кантип ачылсын, Ошон үчүн жакшылык күткөн адам алгач тооба кылып, амалын түздөш керек. Жакшылык күткөн адам алгач тооба кылып, амалын түздөп, анан алдыга жылыш керек. Жөндөн жөн эле үйгө келип эле эмнеге үй ачылбайт деп үйдү тепкилей берсеңиз ачылбайт да. Ачкыч керек, оңой эле, туурабы? Оңой эле. Ошон үчүн тооба кылуу бул бардык жакшылыктардын эшигин ачат. Тооба кыла бериңиз. Күйөөңүз жаман мамиле кылып атабы? Ага деле тооба кыла бериңиз. Абысыныңыз баалабай жатабы? Тооба кыла бериңиз. Бир амалыман кетти депчи, ошон үчүн жаман мамиле көрүп атам. Кайненеңиз баалабай жатабы? Тооба кыла бериңиз. Өзүңүздүн амалыңыз алсырап атабы? Тооба кыла бериңиз. Ишиңиз оңунан чыкпай жатабы? Тооба кыла бериңиз. Карызга баттыңызбы? Тооба кыла бериңиз. Тооба бул жүрөктөн чыккан сезим. Аллах Тааладан чын жүрөктөн кечирим суроо. Анан жөн эле жанагы таспихти толтуруп эле 1000ге, 2000ге, 4000ге, 40 000ге жеткирип эле жөн эле ошону эле счетчик кылып эле минтип эле калькуляторду баскандай кылып шалкылдатып минтип басып койгондук эмес. Чыныгы тооба ихлас менен коштолот. Ал нерсе мындай сан менен өлчөнбөйт. Сан менен өлчөнбөйт. Жүрөктөгү сезим, ихлас маанилүү. Аллах Таала кадыр зат. Жүрөктөн бир жолу ушундай ыйлап бир түндө тахажжуд намазын 2 рекет тахажжуд окуп туруп, "Я Аллахым, мени чын жүрөктөн кечирчи. Экинчи ушул нерсени кылбаймын. Сага жакпаган бир амалдарды кылдым. Билип билбей кетирген күнөөмдү кечирчи" деп ушундай бир ыйлап жиберсеңиз, Аллах Таала ошол замат кечирип жибергендир. Балким ошол тообаңыз 40 000дик истигфарга тете болот. А кээде жөндөн жөн эле таспихти кылып коесуз, счетчик кылып, мындай бир 40 000, 50 000, балким 50 миллионду кылып жибергенсиз. Бирок тообонун шарттарын аткарган эмес да, жүрөктөн чыккан эмес да, жүрөктөн ихлас жок, ый жок. Аллах Тааладан чындап өкүнүү жок. Ошон үчүн счетчигиңиз толду, бирок ички ихласыңыз ойгонгон жок. Ошон үчүн ихластуулук маанилүү. Ихластуулук маанилүү. Ошол урматтуу айымдар, ассаламу алейкум, аман туруңуздар, эсен туруңуздар. Жаңы менин катталуучуларым болсо кош келиңиздер. Эски угармандарым болсо анда уланта бериңиздер сабактарды.